Карабалтадагы спорт школ бар, номер 1-чи Кожоңкул атында. Ошого мени тренер кылып алганына мына 13 жыл болуп калды, 13-чү жыл. Анан балдар, кыздар аралаш волейболдон 15. Бирок 15 эмес, менде 20-25 бала катышат. Ошолор менен заниматься этем. Анан теннистен дагы 15. 2-нчи класстан баштап бар. 5-нчи класс бар ичинде. 6-7-8 аралашта, мына эмеле асыр волейбол ойногондо өзүңөр көрдүңөр. Мында 7-нчи класс бар, 8-нчи класстар бар, 9 бар, 10-11 бүт аралаш. Kim болбосун, мына өзүңөр иштеп аткан силер да билесиңер, спорт кыймыл жок. Спорт менен машыгуу бул эң жакшы нерсе. Азыркы учурда биз 5 айылга барган, 5 айдын ичинде болуп чыкканбыз жана Жайыл районуна барып келгенбиз. Көбүнчө агайдан приемдорду, андан кийин ушул подачаны, андан кийин ушул защита. Өзүбүздүн мектепте физрук менен бул агайдын айырмачылыгы, агайым көп жылдан бери мектепте иштегендиктен мындай более-менее көрүп билет да, биздин физруктарга караганда. В принципе, мындай методдор башкача эмелер менен. Тарбиялаган балдардан өрөөн биринчи берди утуп, анан айыл өкмөттөр 12 айыл өкмөт бар, аларды утуп, мындайча айтканда Жайыл районунда 14 жолу чемпион болушту. Областта 2 жолу уттук, 2 жолу республикага бардык. Дагы 2 жолу утмак, сен бая кээ бир балдарыбыз келбей коюп, өзүбүздөн кетип калды. Теннистен болсо жана айтпадымбы, 5 жолу чемпион. 3 жолу 2-нчи орун, 2 жолу 3-нчи орун. Анан мына жер бетон. Кышында 50-55 болуп атканда ушул жерде мен жүрдүм да. Балдар таратып экен, бирок балдарга чалып, беркелгиле деп акыры ошол жерде кыймылдап ошентип аттык. Антпесек болбойт, анткени бул намыс. Бир эле мен бердеги мектеп эмес, ушул жерде 5 орто мектептин бардыгында балдар кыздарга көңүл бурам. Мен азыр бүгүнкү күндө волейболдон сборный командамда Кызыл Ойдон баштап балдар бар. Кожоңкулдун балдары бар, Биердин биздин балдары бар, Тунуктун балдары бар ушуларда. Антпесе болбойт. Буларды антып кошпосо, тияка чыгыш кыйын болуп калат. Алтынчы класста биринчи жолу ракетка кармагам. Ракетка кармап ошондо Ташкент мага өзү үйрөтүп, өзүм алып кеткен. Мындайча айтканда, көп өзү билген нерсе, көп нерсе үйрөттү бизге. Андан кийин быйыл эле негизи 10 класста келчүмүн, анда ден соолукка байланыштуу көп келе албай калдым былтыр. Быйыл эле волейболго катышып баштадым ошо. Агай көп нерсе үйрөтөт, жакшы мотивация жакшы берет, мындайча айтканда жаман нерсе кылсак ушат, өзүнчө экинчи атабызда эле болуп калды. Волейболду негизи башында ойнотканда биз
топтон үркүчүбүз, мөңкү топ албай жакшы ойнай алчу эмеспиз. Агайын көп советтерин айтып, сунуштарын айтып, ошо бизди кичине жакшы жакка үңдөп, топту мындай аласың, тигиндей кылып секиресиң, негизи туура секирген мындай болот. Негизи тренировка кыла бербештен туура эс алгандай билиш керек. Күнү түнү эле тренировка кылып эле, волейбол кылып, топ чабып эле ойноп жүрсөк, анда өзүнүн ден соолугубузга да бир четинен залкас тийиши мүмкүн. Талаалап далай жерге бардык, Чаякка бардык. Кара Балтанын көптөгөн былтыр биринчи чемпионат деп чүйгө биз эле түшө берчүбүз. Былтыр ошол спорт комитеттин бир артыкчылыгы Аким Асыркы Төрөгелдинин мыкты иши ушу болду. Сусамырга да келди, чүйлүктөрчү. Ушу жерге кызыл неме келди, кызыл дыйкан келди, Сосновка келип, бирден ойноп, кайра тияктан барып ойноп, ушундай иш кылдык да. Акбашат келип ойноду ушу жерден. Биз барып тетиги Кара Дөбө, Чүй-Борун бүт кыдырып ушинтип ойнодук. Мына ушундай болду да. Бул абдан жакшы. Элдин ортосундагы ынтымак. Могу команданы алып жүргөн мезгилде мындай бар. Мен машинада кетип баратканда да айтам. Силер Монголдун аскериндей күнү түнү даяр бол. Анткени случайно 2 күндөн соревнование бар, биз билбейбиз. Десе, агай мен даяр эмесмин деген сөз болбош керек. Чурка секир. Андан тышкары тарбиялык мааниде муну айтам. Силер жакшы эле топ ойноп коюп, анан кийин көрүнгөндү сүйлөй берген болбойт. Оозуңардан чыккан сөз да адамга жагымдуу болуш керек. Саламыңар түз болуш керек. Жакшынакай сөздү айтыш керек. Ошондо, Сусамырдын балдары жакшы ойнойт экен. Анан адамгерчилиги бар экен дейт. Анан туура эмес сөз сүйлөп атсаң ата ойногон ойнойт экен, анан ит экен деп калат. Ошону кетирбегиле деп ушуга чейин киришип айтам. Айыл өкмөткө мынакей жол кирени төлөйт. Көп убакта мен чөнтөгүмөн 15-20 миң жылына чыгып турат да. Антпесем бул. Мына могу жерде отурган жигиттер турбайбы? Мына ушу мектепте иштеген кароолчу менен. Мен өзүм топ келем. Мына 10 жылдан бери инвентар бербейт. Bir шарик, bir ракетке bir топ бербейт. 10 жыл мурда 2 жыл берди. Тиги спорт комитет. 2ден волейболный топ, 2 ракетке анан 5 шарик. Yani 5 şarkı kayıklar. Ben özüm alып келем. Özüm oynadım. Bunu tıştap koyayım деген ой takır yok. Bирок men ordumu basa turgan bolsa, Kuday dep mınakey momunu kılgıla deytiler. Men tıştap koysam kalıp kalat. Al mınday ele da. Бұл bir ile bizim mektebimiz, bölök mekteplerge de var, direktör, zavutçuna çeyin, fizruktарға da kеңеш берем, айлана, сабақты нормальный өт. Сабақты өтіп үйретсең, балдар кыздар үйрөнөт. А сабақты өтпөсөң эчтеке жок. Элдин намысына жараган 5 нерсе бар депчи. Ошонун бир эр жигит. Ал ата мекенин коргогон, биздин Манас сыяктуу. Эл жерди коргогон, башын сайып койгон. Мына сулуу кыз деп коет. Жол болса, ал эми өңүнүн сулуулугу эмес, акыл эси менен бийик. Тиги Каникей Сайкал Айчүрөктү айтпаганда, бер жагын ала келгенде Курманжанды аткал эмне деген апабыз. Мына, карачы. Дүйнөлүк аренада Кыргызстан жок болуп кетишин сактап калган киши. Деп муну айтам, мына 2. Үчүнчүсү өнөр. Өнөргө балбандык, баатырлык, манасчылык, акындыктагы, сүрөтчүлүктагы бүт бардыгы. Мына бул өнөр силердики дагы ушул өнөргө кирет. Мына намыска жараган ушу. Анан тулпар. Тулпар деп жалпы айткан менен анда күлүк, жоргонун түрлөрү. Мына элдин мындайча айтканда намысына жарап койгон. Куш деп жалпы айтабыз. Анын ичинде ителги бар, анын ичинде ылачын бар, анын ичинде бүркүттүн түрлөрү. Ошол bir кушту белек кылуу менен элди кырбай сактап калган. Мына могу 5 нерсе деп мен ушу балдар кыздар ушуну айтам.